чакырат. Өтө активдүү өзүнчө эки балбат тең бирдей күрөшүп жатат. Бирок Хасамаян Таластын тургуну Борбордук аянтында Олимпиаданы чоң экрандан жагыз жан баштап жатып алып көрүп колдоо көрсөткөн. Кыргыз балбандардын күрөшүн Таластагы Борбордук аянтта жагыз өзү жан баштап жатып алып көрүп колдоо көрсөткөн тургундун видеосу пайда болду. Ал күндүн ысыгында эң кызыгы жагыз өзү болгондо да жатып алып көргөн. Маалымат булак, маалымат KJ. ГЭС-5-те 21 жаштагы жигит сууга чөгүп каза болду. Ысык Ата районундагы ГЭС-5 суу сактагычына 21 жаштагы жигит чөгүп кетти. Жигит катамарандан сууга чөмкүп көпкө чейин сүзгөн жок. Бир катар убакыттан кийин эс алуучулар сөөктү жээкке чыгарышкан. Окуя 4-августта болгон. Милициянын маалыматына караганда, Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнө 21 жаштагы жигиттин сөөгү облустук ооруканага жеткирилгени тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге укук коргоо кызматкерлери барып, ошол күнү курулуш бригадасы ГЭС-5 суу сактагычына эс алууга келгенин аныкташкан. 10 мүнөттөн кийин гана окуянын күбөлөрү денени суудан таап, дароо Чүй облустук ооруканасына жеткиришкен деп кошумчалашты укук коргоо органдары. Маалымат булак, маалымат KJ. Баткенде базардан чыккан өрттөн өспүрүм каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, бүгүн 6 августта Лейлек районунун Разаков шаарында жайгашкан Мадамин базарынан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө номер 74 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм тартылып, өрт саат 11:55-те чектөөгө алынган. Анын кесепетинен 2008-жылы туулган Жаран өспүрүм ооруканада каза болду. Өрттүн себеби такталууда. Маалымат булак, Супер KJ. Зардалынын зарыгып күткөн жолу кандай салынып жатат? Алыскы Зардалга бара турган жалгыз Она жолунун тар жерлери тазаланып кеңейтилүүдө. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Видеодо жолчулар 85 чакырымды түзгөн Сох-Кан Зардалы жолунун 78-85 чакырым аралыгын кеңейтип жаткан учуру. Президент Садыр Жапаров апрелде Зардалга кеткен жол 2025 жылдын жазында салынарын билдирген. Ал жолду эки тилкелүү кылуу мүмкүн эместигин белгилеп, бул жолду маанилүү экенин айткан. Маалымат булак, Спутник Кыргызстан. Самандын айынан Кыргызстандан Россияга ташылып бараткан 42 тонна дарбыз киргизилген жок. Кыргызстандан Россия. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Россияга ташылып бараткан 42 тонна дарбыз өлкөгө киргизилген жок. Бул тууралуу Россиянын ветеринардык жана фитосанитардык өзүмөл кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Иртыш жолунун 464-чакырымында казак-орус чек арасында Петухова көзөмөл өткөрмө бекетинин жанында аталган кызматтын кызматкерлери менен чек арачылар Кыргызстандан Москва облусуна бараткан 2 жүк ташуучу унааны текшерүүгө алган. Унаалардын текшерүү учурунда дарбыздар алдында саман төшөлүп ташылып келгени аныкталган. Фитосанитардык өзөмөл кызматы билдиргендей, саманда өсүмдүк деп эсептелгени менен ал үчүн фитосанитардык сертификат болгон эмес. Мыйзамдын талаптары бузулгандыктан 42 тонна дарбыз жүктөгөн 2 унаа артка кайтарылган. Ошондой эле жүк ташып келе жаткан Кыргызстандын Жарандары Мануров менен Норматовго административдик тартип бузуулар кодекси боюнча иш козголгон. Бул берене боюнча жарандарга 300-дөн 500 рубльга чейинки айып пул каралган. Маалымат булак, Репортер KJ. Акжол Махмутов жарым финал үчүн күрөштү алдырып койду. Акжол Махмутов казакстандык Демео Жандаревка жеңилип калды. Балбандар Париждеги Олимпиаданын грек-рим күрөшү боюнча мелдешинин 77 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашты. Махмутов буга чейин акшылык Камалбейди 4-1 эсеби менен жеңген. Ал эми казакстандык спортчу колумбиялык Алексис Муньосту уткан. Эгер казак балбаны финалга чыкса, Акжол Махмутов жубатуучу күрөштө колоо үчүн күрөшүүгө мүмкүндүк алат. Маалымат булак, Спутник Кыргызстан. Үзүр Жусупбеков чейрек финалда ирандык балбанга утулуп калды. Париждеги Олимпиадада грек-рим күрөшү боюнча 79 килограммга чейинки салмак категориясында Үзүр Жусупбеков чейрек финалда ирандык Махамаджани Саравиге утулуп калды. Ирандык спортчу финалга чыкса, кыргыз балбаны коло медаль үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк болот. Маалымат булак, Спутник Кыргызстан. УКМК Өзбекстандык ишкер Салим Абдувалиевге издөө жарыялады.
УКМК Өзбекстандык ишкер Салим Абдувалиевке Салимбай Байбатчага эл аралык издөө жарыялаганын билдирди. Маалыматка ылайык, ал маркум Камчы Гөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылаган. Салим Абдувалиев Кыргызстандын аймагында жана КМШ өлкөлөрүндө таасирин кеңейтүүнү көздөгөн. Буга кайсы бир деңгээлде жетишип, Камчы Асанбектин жана анын тобунун кылмыштуу ишмердигин ар тараптуу колдогон жана системалуу негизде каржылаган деп айтылат маалыматта. Чогултулган материалдардын негизинде Октябрь райондук соту тарабынан Абдувалиевди сырттан камакка алуу бөгөт чарасы кабыл алынганы айтылды. Мындан тышкары ага мамлекеттер аралык жана Интерпол линиясы боюнча издөө жарыяланганы кошумчалады. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Жактыбы жаңы салынган ак үйдүн бийиктен көрүнүшү. Саякатчы блогер Николай Гладков Бишкектеги жаңы салынган ак үйдүн видеосун социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Анда президенттик администрациянын имаратынын курулуш иштери толук бүткөрүлгөнүн көрүүгө болот. Жаңы курулган ак үй Чыңгыз Айтматов проспектиси 301 дарегинде жайгашкан. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров жаңы ак үйдү ынтымак манас ордосу деп атоону сунуштаган. Маалымат Булак, Супер KJ. Орусия жарым жылда 17 000 тажик жаранын депортациялады. Быйылкы жылдын биринчи жарымында Орусиядан 17 000 тажик жараны депортация болгонун бүгүн 6 августта Тажикстандын эмгек, миграция жана калкты иш менен камсыздоо министри Гульнора Хасанзода дүйшөмбү шаарында өткөн пресс-конференцияда билдирди. Министр бул маалымат Орусиянын расмий органдарынан алынганын, депортациянын бир катар себептери бар экенин, негизгиси орусиялык мыйзамдардын бузулушу болуп жатканын айтты. Хасанзоданын айтымында жарым жылда Орусияга эмгек миграциясына кеткен тажик жарандарынын саны 380 000ден ашты. Ошол эле учурда Орусиядан кайткандар 324дөн көп. Орусияга жумуш издеп кеткендердин агымы быйылкы жылдын биринчи жарымында былтыркы жылдын алгачкы 6 айына салыштырмалуу 16%га кыскарганы. Мекенине кайткан эмгек мигранттарды 3%га көбөйгөнү да маалымдалды. Быйыл жазында Москва Круг-Сити холл борборунда кеминде 145 адамдын өмүрүн алган теракт боюнча кармалгандардын көбүнүн теги тажикстандык экендиги аныкталган. Ошондон бери тажик жарандарынын Орусияга кирүүсү кыйындады. Май айында Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги республика жарандарын азырынча Орусияга барбай кое тургандыгына чакырган. Маалымат Булак, Азаттык.